4 бап Кудайларды издөө. Күзүндө күн кыскарып сууктай баштаган маалда ак азууга эркиндикке чыгуунун бир ыңгайы келди. Бир нече күндөн бери айыл башаламан болуп жатты. Индеецтер жайкы вигвамдарын жайыштырып, көзгө аңчылыкка чыгуунун камын көрүп жатышты. Баарын байкап турган ак азуу вигвамдардын баары чечилип, буюм тайымдардын баары кайыкка жүктөлгөндө баарын түшүндү. Кайыктар биринин артынан бири жээктен алыстап, айрымдары көрүнбөй калды. Ак азуу калгысы келди да оңтою келе түшкөндө токойду көздөй жылт койду. Муз каймактап калган өзөндөн өтүп из жашырды. Анан чытырман токойго кирди да күтө баштады. Убакыт өтүп жатты. Ал бир нече жолу уктап ойгонду. Бир маалда боз кемчеттин үнүнөн ойгонуп кетти. Анан аны издеп жүргөн башка үндөр, кожоюндун аялы менен Митсанын, боз кемчеттин уулунун үндөрү угулду. Ак азуу атынан чакырып жатканын угуп, коркконунан калтырап кетти, бирок чыдап, токойдон чыкпай жата берди. Көп өтпөй үндөр алыстап кетти да, ал ишинин оңунан чыкканына ыраазы болуп токойдон чыкты. Күүгүм кирди. Ак азуу эркиндикке чыкканына кубанып, дарактарды аралай чаап-чуркап жүрдү. Бир маалда жалгызсырай түштү. Отурду да токой жымжырттыгына кулак салды. Кыбыр эткен жан да жок, үн да жок. Булагы шектүүдөй сезилип, белгисиз бир коркунуч күтүп тургансып кетти. Бийик дарактардын караандарын, алардын ортосундагы душмандар аңдып отургандай сезилген караңгы көлөкөнү тикчип карап отурду. Бир маалда үшүй баштады. Мында өзү дайыма жылынчу вигвамдын жылуу дубалы жок эле. Буттары үшүгөндүктөн аларды алмак-салмак көтөрө коюп жатты. Бир маалда аларды түктүү куйругу менен жаап жатканда көзүнө бир нерсе көрүнө түшкөндөй болду. Мунун таң кала турган эч нерсеси жок эле. Анын көз алдына тааныш элестер келип жатты. Айылды, вигвамдарды, жалындаган отторду көрдү. Аялдардын чыйылдаганын, эркектердин жоон үндөрүн, иттердин үргөнүн укту. Курсагы ачып, кишилер берчү эт менен балык эсине түштү. Азыр болсо эт турсун, балекет жок. Коркунучтуу жымжырттык гана өкүм сүрүп турат. Туткундук ак азууну бошоштуруп коюптур. Жоопкерсиздик алын кетириптир. Тамак таап жегенди да унутуп калыптыр. Түн кирди. Айылдын ызы чуусу менен, кыймылына, үндөр менен, караандардын тынымсыз алмашып турушуна көнүп калган көзү менен кулагы ишсиз турду. Кыла турган иши, уга турган, карай турган эч нерсеси жок эле. Ал кыбыр эткен кыймылды, шыбыр эткен шыбышты туйганга аракет кылды. Табияттын ушул жымжырттыгы менен кыймылсыздыгында кандайдыр бир коркунуч күтүп тургандай сезилди. Бир маалда коркуп кетти. Анын алдынан келейген бир нерсе өтүп кеткендей болду. Булуттан чыга калган айдын жарыгынан түшкөн карагайдын көлөкөсү экен. Көңүлү тынчып, акырын кыңшылады. Бирок аңдып жаткан душман болсо угуп калбасын деп унчукпай калды. Түнкү аязга тоңуп турган дарак так төбөсүнөн кычырады. Ак азуу коркконунан уулуп жиберди да, жин ургандай айылды көздөй безип жөнөдү. Адамдар, алардын коргоосу көздөн учту. Мурдуна айыл түтүнүнүн жыты келип, кулагында айыл ызы чуусу жаңырып жатты. Ал токойдон качып чыгып, ай нуру төгүлүп турган ачык жерге келди. Бул жерде көлөкө да, караңгылык да жок эле. Бирок айыл да жок болчу. Айылдын көчүп кеткени эсинен чыгып кеткен экен. Ал селее түштү. Баш ката турган жер да жок экен. Ээн калган журтту кезип, кудайлардан калган таштандыларды жыттаглап жүрдү. Азыр ал ажаан аялдардын урган ташына, ал турсун боз кемчеттин урганына да сүйүнмөк. Лип-лип баштаган коркок иттердин ызылдаган үйүрү менен да кубанып көрүшмөк. Ал илең салаң болуп боз кемчеттин вигвамы турган жерге келип отурду да айды карады. Тамагы буула түшүп, жагы ачылды да жалгыздык, коркунуч, кыйынчылыктар менен азаптар, ушунун баары уулуп уңшаган үнгө айланып кетти. Бул ак азуунун көкүрөгүн жарып чыккан алгачкы бөөрү улуш эле. Таң аткан соң коркпой калды, бирок жанагы жалгыздык сезим ого бетер эзип кирди. Кечээ эле азан казан болуп туруп, бүгүн ээн калган журтту көргөндө ого бетер эзилди. Көпкө ойлонуп турбастан токойго кирип, дарыяны жээктей жүрүп берди. Бир тыным албай керээли кечке жүгүрдү. Түбөлүк чуркай берчүдөй болду. Чымыр денеси чарчоого моюн берген жок. Чарчай баштаганда ата-бабасынан калган чыдамкайлыгына салып кете берди. Жээк тип-тик жар болуп кеткен жерлерден тоолорду айланып өтүп баратты. Дарыяга куйган майда суулар менен өзөндөрдү кечип өттү.
Жээктеги Али эриелек жука муздар менен баратып, таштай муздак сууга кирип кетип жатты. Канча жолу өлүмдөн калды. Ошентсе да болбой жээкке чыккан кудайлардын изине түшсөм деп дегдеп баратты. Ак Азуу көп иттерден акылдуу болчу, бирок Маккензинин аркы өйүзү анын акылына келген жок. Кудайлардын изи тиги өйүздө болуп калса эмне болот? Буга анын акылы жеткен жок. Балким кийин көп жол басып акылдуу, тажрыйбалуу болуп калганда суу жээктеп из кууганды үйрөнгөндө бул оюна келмек. Бирок мунун баары кийин болмок. Азыр болсо ал Маккензинин бир жээгин бойлоп гана кете берди. Түнү менен ар нерселерге чалынып мүдүрүлүп кете берди, бирок токтогон жок. Экинчи күнү түш ченде 30 сааттай тынбай жүгүргөн соң баягы темирдей булчуңдарынан ал кетип, көөсү менен гана баратты. Дээрлик 2 күн, 2 түн наар албагандыктан алы куруду. Анын үстүнө жанагы муздай сууга түшүп кете бергени да шайын оодарып койду. Баягы жылтылдаган жүнү шалтактап, кең тамандары канап турду. Адегенде бир аз аксап, анан ал да күчөп кетти. Мунун баары аз келгенсип бир маалда асман түнөрүп, кар жаай баштады. Жаан аралаш жааган суугар шаталактап ээрип, аяктарына жабышып, аңды дөңдү жашырып, азаптуу жолду ого бетер кыйындатты. Ушул түнү боз кемчет Маккензинин аркы өйүзүнө токтоп конмок болду. Анткени аң уулаганы ошол жака кетмек. Бирок күүгүм кирип калган маалда боз кемчеттин аялы Клукуч берки өйүздөн сууга келген багышты көрүп калды. Багыш сууга келбесе, бороондоп жааган каардан улам Митса багытынан бир аз жаңылбаса, Клукуч багышты көрбөй калса, боз кемчет багышты атып албаса, бардыгы башкача болмок. Боз кемчет дарыянын аркы жээгине токтомок да, Ак Азуу андан ары өтүп кетип, өлүп калмак же өзүнүн жапайы туугандарына кошулуп, карышкыр болуп жашап өтмөк. Түн кирди. Кар ого бетер күчөп, аксап араң келаткан Ак Азуу бир маалда акырын кыңшылдап жаңы изге түштү. Из жаңы эле түшкөндүктөн дароо эле тааныды. Чыдабай кыңшылап жиберип, дарыядан бурулду да токойду көздөй салды. Кулагына тааныш үндөр угулду. Жалындап күйгөн отту, карбаластап тамак бышырып жүргөн Клукучту, чейки май чайнап отурган боз кемчетти көрдү. Үйдө жаңы эт бар экен. Ак Азуу урат деп күттү. Ошундан улам арка жүнү тик туруп кетти. Анан уурдана жакындады. Ал уурганды жек көрчү жана коркчу. Бирок эми болору болду. Бирок от боюнда жылынып жатаарын, кудайлар коргой турганын, акырында душман да болсо жанына караан боло турган иттердин үйүрү бар экенин билип турду. Ак Азуу отко сойлоп келди. Боз кемчет аны көрүп, май чайнаганын токтотту. Теги болсо ан сайын жер менен жер боло жылып, баш ийип басынып турду. Боз кемчетти көздөй акырындык менен кыйналып сойлой берди да, акыры өзүн баш оту менен ыктыярдуу берген кожоюнунун аягына жыгылды. Жазасын күтүп калтырап турду. Кол көтөрүлдү. Ал соккуну күтүп бүрүшө түштү, бирок кожоюн урган жок. Акырын уурданып өйдө карады. Боз кемчет майды экиге бөлүп атыптыр. Ал ага май сунду. Ак Азуу ишенип ишенбей, акырын жыттады да анан сугунуп ийди. Боз кемчет ага эт бердирип, жеп болгончо башка иттерди жолотпой турду. Ыраазы болгон Ак Азуу кожоюндун аяк алдында алоолонгон отту карап, үргүлөп жатты. Эртең менен түн токойдо эмес, өзүн өзү баш оту менен берип, эркине баш ийген киши кудайлардын конушунда ойгонорун билип жыргап турду. 5-бап. Келишим. Декабрдын орто ченинде боз кемчет Маккензи дарыясы менен жогору жөнөдү. Митса менен Клукуч да аны менен кошо чыгышты. Боз кемчеттин чанасын бирөөлөрдөн сурап же сатып алган иттер тартып баратты. Чаканыраак келген экинчи чанага жаш иттер чегилип, аны Митса айдап баратты. Чана оюнчукка окшоп турганы менен Митса эркектин ишин кылып жатканына жерге батпай сүйүндү. Ал иттерди башкарганды үйрөнүп жатты. Бирок андай деген менен теги күчүктөр да чанага жаңы чегилип жаткан болчу. Чана да бош бараткан жок. Анда 200 футка жакын буюм тайымдар менен азык түлүк бар эле. Ак Азуу чанага чегилген иттерди мурун көрүп жүргөндүктөн биринчи жолу чанага чегишкенде каршылык кылган жок. Анын мойнуна мох толтурулган каргы тагышты да аны 2 кайыш тасма менен басмайылга байлашты. Басмайылдан кеткен узун жип менен чанага чегишти. Чанага 7 ит чегилди. Башкалары 9-10 айлыктар болуп, бир гана Ак Азуу 8 айлык болчу.
Ар бир ит чанага өзүнчө жип менен чегилди. Жиптердин узундугу иттердин чоң кичинелигине жараша ар түрдүү эле. Иттер чананын алдындагы шакеге чегилчү. Кайыңдын кабыгынан жасалган тамансыз чананын алды каарга сайылып калбасын деп жогору ийилген. Чана менен жүктүн оордугу тегиз түшкөндүктөн мындай чана жумшак каарга батып кетпейт. Чананы бирдей тартсын үчүн иттер желпуур сыяктуу чегилет да, биринин изин экинчиси баспайт. Желпүүр түрүндө чегүүнүн дагы бир артыкчылыгы бар эле. Жиптердин ар түрдүү узундукта болушу артта келаткан иттердин алдыңкыларды каап алышына жол берчү эмес. Мында жанаша келаткан ит менен гана кабышканга мүмкүнчүлүк болчу. Бирок анда тиги менен бетме-бет келип калат. Анын үстүнө айдоочунун камчысы да ойной түшөт. Бирок мындан да чоң артыкчылык ушул. Арткылар алдыңкыларды тиштеп алсак деп чананы жулунуп тарткан сайын алдыңкыларга эч качан жете албайт. Бирөө чуркаса болду, калгандары ага кошулат да чананын жүрүшү ылдамдай берет. Адам баласы жаныбарларды ушундай айла амал менен башкарат. Митса атасын тартып акылдуу болчу. Лип-Липтин ак азууга күн көргөзбөй жүргөнүн байкап жүрчү. Бирок ал башка бирөөнүн ити болгондуктан ээси жок жерде таш менен уруп тим болчу. Азыр болсо Лип-Лип Митсанын колунда болгондуктан андан өч алыш үчүн эң узун жипке байлап койду. Ошентип Лип-Лип башчы болуп калды. Бир караганда сый көрсөткөндөй сыяктанганы менен сый турмак балекет да жок болчу. Анткени үйүр башы болуп жүргөн чаар баш Лип-Липти эми бардык иттер жээктей турган болушту. Лип-Лип эң узун жипке байлангандыктан башка иттерге качып бараткандай туюлчу. Арткы буттары менен апсайган куйругу гана көрүнүп, алар тик турган жүндөй же арсайган азоолор сыяктуу коркунучтуу эмес болчу. Анын үстүнө качып бараткан итти көргөндө башка иттер эрдемсий түшөт да, тигини сөзсүз кууп жеткиси келишет. Чана ордунан жылаары менен иттер Лип-Липти кууп жөнөштү. Жана бул коогун кечке чейин токтогон жок. Адегенде жаалы келген Лип-Лип артка кууп келаткандарга тиш салмак болуп жолунду. Бирок жолунган сайын Митсанын бугу ичегисинен өрүлгөн 30 футтук камчысы башында ойноп, кайра кайтарып жатты. Лип-Лип бүт үйүр менен да алыша кетмек, бирок тиги камчы мындан да коркунучтуу болгондуктан айла жок. Жипти тартып барттагы иттерден качууга мажбур болду. Индеецтен амал качып кутулбайт. Башка иттердин Лип-Липке кастыгын күчөтүү үчүн Митса тигилерди акыйтып, каратып туруп ага эт берчү. Муну көргөн иттер жинди болуп кете жаздашчу. Эт жеп жаткан Лип-Липти тегерене чуркашып, бирок жакындай алышчу эмес. Анткени Митса камчысын кармап жанында турчу. Эт жок болуп калганда иттерди ары кууп жиберип, тигиге тамак берип жаткандай түр көрсөтчү. Ак азуу ишке жан дили менен киришти. Ал башка иттерге караганда кудайлардын эркине баш ийүү үчүн узагыраак жол басып, алардын эркине каршы чыгуунун пайдасыз экенин алардан жакшыраак билчү. Анын үстүнө бардык иттердин жектүүсүнөн улам алар маанисин жоготуп, барган сайын киши маанилүү боло баштады. Ага башка иттердин кереги деле жок болчу. Кечи болсо унутулуп баратты. Бир гана бийлигин таанып, берилген кудайлар калып ошолорду гана карап калды. Жан талашып иштеп, тартипке баш ийип, буйруктун баарын аткарчу. Чын ниети, жан дили менен иштеди. Колго үйрөтүлгөн карышкырлар менен иттерге мөнөздүү болгон бул кайсиеттен ак азуу да кур эмес болчу. Ак азуунун башка иттер менен катышы бар болчу, бирок бул кастык менен жек көрүү гана эле. Алар менен эч качан ойночу эмес. Ал урушканды гана билчү. Урушканда тигилердин катыгын колуна берип, Лип-Лип үйүр башы болуп жүргөндө көргөн кордуктарынын өчүн алчу. Азыр болсо Лип-Лип кардан секирген чананы узун жип менен жууна сүйрөп алды да баратканда гана үйүргө башчылык кылчу. Өргүүгө токтогондо ал Митсанын, боз кемчеттин жана Клу-Клочтун жанынан кетчү эмес. Анткени азыр бардык иттер ага тишин кайрап, эми ал баягы ак азуу көргөн азап тозокторду көрүп жаткан. Лип-Лип кеткенден кийин ак азуу үйүр башы болсо болмок, бирок ал бул үчүн өтө түнт болчу. Чанага чегилген башка иттерди каап же таптакыр көзүнө илчү эмес. Тигилер бетме бет келгенде бурулуп кетишчү жана эң баатыр ит да ак азуунун үлүш этин тартып алууга даай алчу эмес. Тескерисинче алар тиги тартып албасын деп да өз үлүшүн жеп жиберүүгө ашыгышчу. Ак азуу мыйзамды мыкты өздөштүрдү. Чабаалды басып күчтөөгө башый.
Ал өз үлүшүн мүмкүн болушунча тез жеп жиберчү. Мындайда этин жеп бүтө эле иттен шорugатчу. Сүрдүү ыркыроо, арсайган азуулардан улам этин алдырып ийип, ак азуу аны жеп бүткөнчө кайдыгер жылдыздарга карап уулгандан башка аргасы калбай калчу. Мезгил менен тигил же бул итага каршы козголоң чыгарганы менен ак азуу аны дароо эле басып койчу. Өзүнүн үйүрдөгү өзгөчө абалын бекем сактап, көп учурда алыша кетчү. Бирок мындай буруштар көпкө созулчу эмес. Иттер аны менен тең тайлаша алышчу эмес. Ата-андашы эс учун жыйганча эле жарадар кылып салчу да, иттер уруш баштала электе эле канжалап калчу. Ак азуу да кудайлар сыяктуу эле шериктерин катуу кармачу. Эч кандай жеңилдик бербей, өзүн сыйлоону талап кылчу. Иттер өз ара кылбаганды кылышчу. Мунун ага тиешеси жок болчу. Ак азуу өз абалын кол тийбестигине, өзү үйүргө киргенде жол бошотуп турушуна жана анын үстөмдүгүн таанышына гана көз салчу. Бир ит эрдемсинип азуусун көрсөтүп же түгү тик тура түшсө болду. Ак азуу ага дароо атырылып жазасын берчү. Ал катаал өкүмдар болчу. Бийлиги да темирдей катуу эле. Чабаалдарды аяоо деген анда жок болчу. Кенедей кезиндеги жапайы түндүктүн катаал шарттарында энеси экөөнүн жашоо үчүн жанталашып күрөшкөндөрү таасирин тийгизбей койгон жок. Күчтүү душман кезиккенде ак азуу момун болуп калчу. Алсызды басып, күчтүүнү сыйлачу. Боз кемчет узак сапарга баратып, чоочун айылдарга токтогондо ак азуу бейтааныш чоң иттердин арасында акырын этият болуп жүрчү. Бир нече ай өттү, бирок боз кемчеттин сапары али аяктаган жок. Узак жол менен жан талашкан эмгектен улам ак азуу баралына келип, акыл эсинин өсүшү да сыягы жетер жерине жеткенсиди. Ал айлана чөйрөнү таанып бүттү. Эми ал ага тике карап, эч кандай ой кыялдарга алдырбай калды. Бул дүйнө катаал, таш боор экен. Мында жылуулук, эркелик жана жакындык деген жок экен. Ал боз кемчет менен деле ынак болуп кеткен жок. Туура, ал кудай болчу, бирок катаал кудай эле. Ак азуу анын бийлигине жан дили менен баш ийчү, бирок бул бийлик акыл артыкчылыгы менен гана кара күчкө негизделген бийлик болчу. Ак азуунун табиятында бул бийлик жага турганда бир нерсе бар эле. Бул болсо ал жапайы түндүктөн кайра келип, кудайларга берилгендигин көрсөтмөк эмес. Ак азуунун табиятында бул бийлик жага турганда бир нерсе бар эле. Болбосо ал жапайы түндүктөн кайра келип, кудайларга берилгендигин көрсөтмөк эмес. Боз кемчет жылуу сөз айтып, сылап сыйпаса, балким ошол тегерегинде жаткан нерсеге жетмек. Бирок ал мындай кылган жок. Балким мындай нерселер анын адатында жок болчу. Анын үстөмдүгү катаалдыкка негизделип, ал ушул катаалдыгы менен буйрук берчү. Таяктын күчү менен башкарчу. Уруп жазалачу жана эркелетпестен урбай коюп сыйлачу. Кишинин колу сылап сыйпагандагы жыргалды ак азуу билчү да эмес. Анын үстүнө кишинин колун жактырчу да эмес, анткени шектүүдөй туюлчу. Туура, ал колдор кээде эт берчү, бирок андан да көбүрөөк урчу. Алардан алысыраак жүргөн оң болчу, анткени алар таш менен, таяк менен урчу, денеге тийсе аткып, чымчып, жүндү жулуп алчу. Чоочун айылдарга барганда балдардын колу да денесин оорута алаарын билди. Бир бала аз жерден көзүн оюп кое жаздады. Ушундан кийин ак азуу балдардан да коркуп калды. Аларга чыдай алчу эмес. Тигилер келип, шектүү колдорун сунганда эле акырын туруп кетип калчу. Чоң кул көлдүн жээгиндеги бир айылда боз кемчеттин кудайларга кол салуу өтө оор күнөө деген баягы мыйзамы кайра такталды. Ошол айылга барганда бардык айылдардагы ит аттуулардын салты боюнча ак азуу тамак издеп жөнөдү. Бир маалда багыштын тоңгон этин балталап жаткан баланы көрдү. Ак азуу барып эттин ыргып кеткен кесимдерин алып жей баштады. Бала балтасын таштап килейген таякты колуна алды. Ак азуу артка жалт берип, таяктан качканга араң үлгүрдү. Бала кууп жөнөдү. Ал бейтааныш айылдын вигвамдарын аралап качып баратып, бир маалда жарга камалып калды. Кача турган жер жок болчу. Туюктан чыга турган жалгыз жолду бала тосуп турду. Ал таягын көтөрүп илгери кадам шилтеди. Ак азуунун жаалы келди.
Адилетсиздикке жаны кашайып, түгү тик туруп балага аркырады. Ал мыйзамды жакшы билчү, жанагы багыштын тоңгон этинин кесимдери сыяктуу калган каткан эттер таап алган иттики болот. Ал жаман иш кылбаса да, эч кандай мыйзамды бузбаса да, бул бала аны урганып турат. Ак азуу эмне болуп кеткенин өзү да жакшы билбей калды. Ал көзүнө эч нерсе көрүнбөй, көз ачып жумгуча жасагандыктан тиги бала да эч нерсени аңдай албай калды. Капыстан эле бала чалкасынан кетти да таяк кармаган колу ак азуунун араандай ачылган оозуна кире түштү. Бирок ак азуу кудайлардын мыйзамын бузганын билди. Алардын биринин ыйык денесине тиш салган немени оор жаза күтүп турган. Ал баш калкалап боз кемчетке качып барып, анын аяк алдында бүрүшүп жатканда, жанагы өзү каап алган бала үй бүлөсү менен ажылдап өч алабыз деп келип калышты. Бирок алардын колунан эч нерсе келген жок. Боз кемчет аны коргоп калды. Митса менен Клукуч да аны жактап чыгышты. Кишилердин кыйкырып урушканын угуп, колдорун жини келип шилтегилеп атканын байкап жаткан ак азуу өзүн актап жатышканын аңдай баштады. Ошентип ал кудайлар да ар түрдүү боло турганын, алар өз кудайлар жана жат кудайлар болуп бөлүнөрүн, алардын айырмасы бар экенин билди. Өз кудайың адилеттүү болсо да, адилетсиз болсо да чыдашың керек. Бирок ал башка кудайлардын адилетсиздигин көтөрүүгө милдеттүү эмес. Алардан тиштеп өч алууга акылуу. Бул да кудайлардын мыйзамы болчу. Ошол эле күнү ак азууга бул мыйзам менен дагы жакшыраак таанышууга туура келди. Токойдон отун терип жүргөн Митса балдардын тобуна кабылып калды. Алардын ичинде баягы өзү каап алган бала да бар экен. Чатакташа кетишти да балдардын баары Митсага жабылды. Иш чатагына айланды. Аны туш-туш тараптан уруп жатышты. Ак азуу адегенде жөн эле карап турду. Бул кудайлардын иши, ага тиешеси жок. Анан алар Митсаны, өзүнүн кудайларынын бирин сабап жатканын аңдай койду. Ал ойлонуп турбастан тигилерди качырып кирди. Жалданганынан топтун ичине кирип барганын сезбей калды. 5 мүнөт өтпөй балдардын баары качып жөнөштү. Карда көбүнүн кандуу изи калып, ак азуунун тиштери убакытты текке кетирбегенин айтып турду. Митса болгон окуяны айылга келип айтып бергенде, боз кемчет ак азууга эт бердирди. Болгондо да тойгончо бердирди. Курсагы тойгон ак азуу от боюна жата кетти да, мыйзамды туура түшүнгөндүгүнө ишенип, үргүлөгөн боюнча уйкуга кетти. Ушундан улам ал менчик мыйзамын жана кожоюндун менчигин коргоо керек экенин түшүндү. Кудайдын денесин коргоодон анын менчигин коргоого чейин бир эле кадам болчу. Ал бул кадамды жасады. Өзүнүн кудайына тиешелүү нерселердин баарын коргош керек болчу. Мында ал турсун башка кудайлардан да тартынбаш керек. Кудай деген кудай, итке аны менен тең тайлашуу кайда? Бирок баары бир ак азуу аларга каршы турууну үйрөндү. Парыз сезими коркууну жеңип, акырында ууру чалыш кудайлар боз кемчеттин менчигине тийбес болду. Ал көп өтпөй эле ууру чалыш кудайлар коркок болорун, чуу чыккандай эле качып кетээрин билип калды. Мындан тышкары боз кемчет чуу чыгары менен жардамга жетип келээрин да билди. Ууру андан эмес, боз кемчеттен коркуп качаарын да аңдады. Ал үрүп ызы-чуу салчу эмес, үргөндү да билчү эмес. Ууруну туяры менен кол салып, ыңгай келсе тиш салчу. Түнттүгү менен жалгыздыгынан улам ак азуу абдан ишенимдүү кароочу болуп чыкты. Жана боз кемчет да ага сый көрсөтүп шыктандырчу. Натыйжада ак азуу мурдагыдан да каардуу болуп түнт тартып кетти. Айлар өткөн сайын ит менен кишинин ортосундагы келишим чыңдана берди. Бул келишимди байыркы замандарда жапайы түндүктөн кишиге баш калкалап келген алгачкы карышкыр түзгөн эле. Өзүнөн мурунку бардык карышкырлар менен жапайы иттер сыяктуу эле ак азууда бул келишимдин шарттарын өзү иштеп чыкты. Шарттар абдан жөнөкөй болчу. Кудайга сыйынуу үчүн эркиндиктен баш тартуу керек. Кудай ак азууга тамак менен оттун жылуулугун берип, коргоп, жанында кылып жүрөт. Бул үчүн ал Кудайдын мал-мүлкүн кайтарып, денесин коргойт, ага баш ийип, буйругун аткарат. Эгер Кудай бар болсо, ага кызмат кылуу керек. Ак азуу Кудайына милдетин сезип, бир жагынан коркуп кызмат кылчу, бирок аны сүйчү эмес. Ал сүйүү деген эмне экенин билчү да эмес. Мындай сезимди эч качан тойган да эмес. Кичи болсо барган сайын унутулуп баратты. Анын үстүнө кишинин эркине баш ийип,
Жапайы түндүктөн жана туугандарынан биротолу кол үзүү менен бирге ал кичи кездешкен күндө да аны ээрчип кетүүгө жол бербей турган келишимге биротолу көндү. Кишиге берилгендик ал үчүн мыйзам болуп калды жана бул мыйзам эркиндикти сүйүүдөн, туугандык менен сезимден да күчтүү болчу. Кишиге берилгендиктен ал үчүн мыйзам болуп калды жана бул мыйзам эркиндикти сүйүүдөн, туугандык сезимден да күчтүү болчу.